Күндүн маанилүү окуялары менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгат бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев чет өлкөгө убактылуу чыгып кетти. БШК Элдар Сулаймановду депутаттык мандаттан ажыратты. Чычкан Капчыкайынын 2 тилкесине кар көчкү түшүп, кайрадан жол ачылды. ИИМдин 3 кызматкери шалакылык жана кызматтык документтерди жасалмалоо фактылары боюнча кармалганын УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматына ылайык аталган кылмышка шектелип, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын лейтенанты, милициянын лейтенанты жана милициянын капитаны кармалган. Кылмыш жаза кодексинин 379 беренесинин 3 бөлүгү боюнча иш козголуп, шектүүлөр УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамсыз иштерге аралашкан кызматкерлери жумуштан алынып, айрымдары камакка алынганын билдирди. Атайын кызматтын 17 февралда тараткан маалыматында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча аскер прокуратурасы Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы менен биргеликте кызматта турган учурда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелген УКМКнын мурдагы айрым кызматкерлерине каршы бир катар тергөө жана оперативдик иш-чаралар жүргүзүлдү. Бирок кимдер кармалганы тууралуу так маалымат берилген жок. УКМКнын тергөө иш-аракеттери мыйзамдарды сактоо менен ишке ашырылып, УКМКнын жетекчилигине маалымат берилгенин кабарлады. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча принципиалдуу кадрдык чечимдер кабыл алынды. Кыргызстандын мыйзамдарын бузууга жол берген адамдар ээлеген кызматынан бошотулуп, улуттук коопсуздук органдарынын курамынан чыгарылды. Аныкталган фактылар боюнча материалдар мыйзамда белгиленген тартипте акыркы укуктук баа берүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. УКМК өлкөнүн бардык күч жана укук коргоо органдары мыйзам чегинде иштей турганын, улуттук коопсуздукту жана мамлекеттеги туруктуулукту камсыз кылуу боюнча бирдиктүү аракеттер көрүлөрүн кошумчалады. УКМКнын Бишкек боюнча башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбеков 15 апрелге чейин камалды. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарган. Маалыматка караганда айыпталуучу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Белгилей кетсек, Жакыпбековду аскер прокуратурасы кармаган. Ага коррупция беренеси боюнча айып коюлууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев чет өлкөгө убактылуу чыгып кетти. Бул тууралуу 17 февралда регион телеканалынын башчысы Өткүрбек Рахманов Фейсбуктагы баракчасына жазып, видео жарыялады. Бирок ден соолугуна байланыштуу же эмне себеп болгонун тактаган жок. Президент Садыр Жапаров 10 февралда Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Андан тышкары орун басарлары да жумуштан алынып, алардын ордуна жаңылары дайындалды. УКМКнын аймактардагы башкармалыктарына жаңы жетекчилер дайындалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга өздүк булактар билдиришти. Азамат Юсупов атайын кызматтын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын жетекчиси болду. Ал буга чейин президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин директору болчу. Кубаныч Көлбаев Ысык көл облусу боюнча башкармалыкка барды. Буга чейин чүйдөгү башкармалыкты жетектеген. Ага чейин Элдик банктын директорлор кеңешинде мүчө болгон. Саламат Сартов Жалал Абад облустук башкармалыгын тескейт. Ал көптөн бери улуттук коопсуздук органдарында иштеп келген текст. Адил Керимов Чүй облустук башкармалыкты жетектейт. Буга чейин Бишкек шаардык башкармалыкта орун басар болчу. Бактияр Акимбаев Баткен облустагы башкармалыкка барды. Ачык булактарда ал буга чейин түптүн акими болгону айтылат. Алмаз Темирбаев Нарын облустук башкармалыкты жетектей турган болду. Ал тууралуу маалымат жок. Эскерте кетсек, 10 февраль күнү президенттин жарлыгы менен Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагасы кызматтан бошотулган. Артынан 3 орун басары, андан кийин Дубандагы башкармалыктардын жетекчилери иштен алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын дагы бир орун басары Тимур Шабданбеков кызматтан бошотулду. Президент Садыр Жапаров башка тескемеси менен Акылбек Намазовду атайын кызматтын жетекчисинин орун басары кылып дайындады. Ачык булактардагы маалыматка караганда 55 жаштагы Акылбек Намазов 2025 жылдын март айынан бери мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп келаткан. 1997 жылы Кыргыз мамлекеттик дине тарбия институтун аскерге чакырууга чейинки жана дине тарбия адистиги боюнча аяктаган. 2003 жылы Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын академиясында коопсуздук органдарынын оперативдүү ишмердүүлүгү адистигин окуган. 2013 жылы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция адистигин бүтүргөн.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Сулаймановдун мандатын тапшыруу боюнча арызын кабыл алды. Жыйынтыгында анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча мандатынан ажыратуу чечими кабыл алынды. Сулайманов мандатынан ажыратылгандан кийин номер 5 аксы көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңешке Азизбек Абдуллаев депутат болуп келиши мүмкүн. Депутаттын мандаттан баш тартуусуна эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Мындан бир ай мурда депутаттын мурдагы жубайымын деген Асель Азаматова аттуу жаран күйөөсүнөн зордук зомбулук көргөнүн социалдык тармакка жазып чыккан. Окуя резонанс жаратып, ийим келинге коргоо ордерин берген. Элдар Сулайманов 40 жашта. Ал 2025 жылдын ноябрь айында өткөн Жогорку Кеңешке шайлоодон номер 5 округтан шайланып келген. Мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулаймановдун уулу. Эмгек жолун электр станциялары ишканасынан баштап, кийин финансы полициясында, мамлекеттик каттоо кызматында, Жогорку Кеңештин аппаратында иштеген. 2021 жылы Ош шаардык кеңешине Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышып депутат болгон. Ушул эле жылы парламенттик шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келип, Жогорку Кеңешке депутат болгон. Данияр Амангелдиев Bloomberg маалымат агенттигине Кыргызстанга каршы жаңы санкция салынышы мүмкүндүгү боюнча комментарий берди. Белгилей кетсек, январда аталган агенттик Европа биримдиги республика каршы жаңы чектөөлөрдү киргизүүнү карап жатканын маалымдаган. Чоңуна сес көрсөтөм десең, кичинесине уур дегендей болууда. Биз мындайга такыр макул эмеспиз, деди Амангелдиев Мюнхенде өтүп жаткан коопсуздук боюнча конференциянын алкагында. Ал Кыргыз өкмөтү бул маселеде Евро биримдиктин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Силливан менен үзгүлтүксүз байланышта болуп жатканын кошумчалаган. Ош шаарынын мэриясынын 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы боюнча Минкап төрагасынын катышуусунда коллегиялык жыйын өткөрүлдү. Жыйында 2025 жылы аткарылган иштер боюнча кеңири жылдык отчет берилип, 2026 жылга карата негизги багыттар жана милдеттер белгиленди. 2025 жылы шаардын бюджети 3 миллиард сом деп бекитилип, бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу 559 миллион сомго көп аткарылган. 2025 жылы Ош шаарын өнүктүрүү багытында мамлекеттик бюджеттен 6,6 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев мэриянын 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары боюнча өткөн коллегиялык жыйынында билдирди. Ал өлкө башчысы тарабынан шаарды өнүктүрүүгө жогорку деңгээлде колдоо көрсөтүлүп жатканын белгиледи. Ошондой эле 2025 жылы калаанын бюджети 3 миллиард 56 миллион сомду түзүп, бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу 559 миллион сомго көп болгондугу маалымдалды. 2025 жылы шаар аймагында 100 чакырым жолго асфальт төшөлүп, 50дөн ашуун көчө оңдолгон. Жалпы 28 объектте курулуш иштери жүргүзүлүп, 5 мектеп жана 3 бала бакча жаңыдан курулуп пайдаланууга берилген. Мындан тышкары 50 балдар ойночу аянтча салынып, 3 оорукана капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Ошондой эле 103 жер тилке, 42 мүлк жана 5 имарат мамлекеттин жана мэриянын фондуна кайтарылган. Кала боюнча 23 борбордук көчөгө 9000ге жакын көчөт отургузулуп, 1,5 миллион дана гүл эгилген. Ошондой эле Алымбек Датка көчөсүндө таза асман долбоору ишке ашырылып, бардык кабелдик жана инженердик түйүндөр жер алды аркылуу өткөрүлөт. Турак жай жана социалдык объекттер боюнча Көкүмбүй жана Набережный көчөлөрүндө 9 кабаттуу жалпы 151 батирден турган турак жай үйлөрдүн курулуштары аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Ошондой эле Кеңсай конушунда 55 батирлүү 5 кабаттуу муниципалдык ипотекалык турак үйдү тапшыруу пайдаланууда, турак үйлөрдү тургундарга тапшыруу пландаштырылууда. 2026 жылы шаардын бюджетин 5 миллиард 200 миллион сом өлчөмүндө бекитүү каралууда. Анын алкагында дагы 100 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Ошондой эле Алымбек Датка көчөсүндө коммуналдык кызматтарды жер алдын алуу өтүү иштери жүргүзүлөт. Кеңсай конушундагы 55 батирлүү муниципалдык ипотекалык турак үйлөр пайдаланууга берилет. Шаар бийлиги 2028 жылга чейин 3945 үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылууну мерчемдөдө. Мындан сырткары 3-чү троллейбустук линия ишке берилип, кошумча 20 дана электробус сатып алуу пландалган. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттин эсебинен бул жол менен 25ке жакын мектеп жана бала бакча капиталдык оңдоо түзүүдөн өткөрүлөт. Ошондой эле калкка социалдык колдоо көрсөтүү максатында 2025 жылы 200 гектар жерге себилген күздүк буудай жана арпа аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык түлүк катары жеткирилет. Шаардык чарба багытында таза суу жана
камсыздоо, жакшыртуу, салкындуу суу тутумун жаңылоо жана таштандыларды кайра иштетүү, коммуналдык техника жана жабдууларды жаңылоо, жаңы парк жана скверлерди куруу иштери улантылат. Минкап төрагасы 2025 жыл аткарылган иш-аракеттерге оң баа берип, 2026 жылга коюлган милдеттерди так жана өз мөөнөтүндө аткарууну тапшырды. Ал өз сөзүндө шаарга инвесторлордун келиши жетишсиз болуп жатканын белгилеп, аларды тартуу багытында активдүү иш алып баруу зарылдыгын билдирди. Ошондой эле шаар бийлигине жана укук коргоо органдарына кайрылып, жеке ишкерлерге карата негизсиз текшерүүлөрдү токтотуу боюнча тапшырма берди. Негизсиз, мыйзамсыз текшерүү дегендерди түбү менен токтотушубуз керек. Акталарым КМК. Сизби? Ички иштер министрлиги. Өзгөчө кытайдагы министрлигинин салык кызматы. Мына бардыгыңыздарга могу жерден айтып коеюн. Бизнеске мыйзамсыз, негизсиз иштенгендерди токтоткула. Укпайм мен мындан кийин. Текшерүүлөрдө мына мораторийда жарыяланды. Эгерде кандайдыр мыйзамды бузуп аткан болсо, анда бир жол. Иш сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы өлкөдө алгачкы жолу курулуп жаткан күнөзкана менен да жеринен таанышты. Күнөзкана гүл өстүрүүдө кызматкерлерге жеңилдиктерди берип, заманбап шартка ылайык курулган. Ал жергиликтүү бюджет эсебинен каржыланып, жалпы 79 миллион сом каражат жумшалган. Белгилей кетсек, Минкап төрагасы Ош шаар жана Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ош Кара Суу Унаа жолунун курулушу менен таанышып, Өзгөндүн Жылалды айылында 275 орунду жаңы мектептин ачылыш аземине да катышты. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Ош шаарындагы Ош көчөсүнүн номер 12 жана Райымбеков көчөсүнүн номер 1 турак үйлөрүнүн жашоочулары нараазычылыкка чогулушту. Алар өздөрү жашаган турак үйдүн жанына жаңы 9 кабаттуу үйдүн курулушуна каршы болууда. Ал жайда учурда Курулуш Инвест компаниясы тарабынан курулуш иштери башталган. Аймагына QR-код камтылган маалыматтык тактайча илинген. Андагы жашоочулар тиешелүү органдарга бул маселени элдин кызыкчылыгын эске алуу менен чечип берүүсүн талап кылышууда. Мында чогулгандар Ош шаарындагы Ош көчөсүнүн номер 12 жана Райымбеков көчөсүнүн номер 1 көп кабаттуу үйүнүн жашоочулары. Алар өздөрү жашаган турак үйдүн жанына жаңы 9 кабаттуу үйдүн курулушуна нааразы болушууда. Аталган Курулуш Инвест компаниясы тарабынан жүргүзүлүп, ал жайга QR-код камтылган маалыматтык тактайча илинген. Буга каршы болгон жашоочулар маселени айтып, Ош ТВ телеканалынын редакциясына кайрылышты. Анан ошого карабастан өздөрүнүн бар жок плакаттарын уже башталат деп котлован баштайлы элек, бирок баарын даярдап атышат. Чыгып мынтип сүйлөгөн адамдарга үстөмдүк болуп атат, коркутуулар болуп атат. Бизге азыр чогулуш кылып эч ким өткөрө элек, ошо 1 жылдан бери компания дагы келе элек, бирок только мынтип аттарын дагы атап айтат, тозуп эле үстүртөн эле иштерди бүтүрүп атышат. Алишер аттуу деген бир киши келип бизге ушу биз менен дагы жолугушту. Бирок мен салам, кандай жакка барбасаңыздарга мен салам деген ушундай сөздөрдү көп айтты. Ал киши менен да жүзмө жүз көп сүйлөшүүлөр болду. Биз дагы каршыбыз десек, бизди укпады. Наоборот, коркутуулар, үркүтүүлөр болуп атты. Арызданган жашоочулардын үйү 5 кабаттуу. Мындан улам 2 турак үйдүн ортосуна бийик курулган курулуштун залакасы тийип, күн тийбей калат деп кооптонуп турушат. Курулуш иштери коңшу жайгашкан үйлөрдүн пайдубалдарына зыян келтирет дешет. Ушуларды 1000 адам пайсы bu жерге жашоого мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бул киши ал 9 этаж салганда бизде мына мүмкүнчүлүк жок жашашка. Бул компания Инвест курулуш компаниясы деп чыгып атат. Мына өзү да жакында илип кетти. Биздин үйлөрүбүзгө күн тийбейт биринчиден. Экинчиден үйлөрүбүз биз эски үйлөр жөн эле урап түшөт. Бизге көп стрессте калып кетебиз. Балдарыбыз туберкулез болуп калышы мүмкүн. Азыр мына үйүбүздө кирип бир 5-10 мүнөт жашап көрсөңүздөр деле өзүбүз күн тийип тургандан өзүндө деле ушундай нымда жашайбыз. Ал эми дал ушул эки үйдүн ортосундагы жер тилкенин бир бөлүгүнө Алишер Жолдошов аттуу жаран ээлик кылып келген. Ал эми 1453 чарчы метри муниципалдык жер болгон. Жолдошов ал жер тилкени өзүнүн жеке менчигиндеги жерге кошуп, ижарага алып пайдаланып келгенин айтышат. Бул маселе боюнча жарандар Ош шаардык мэриясына кайрылышып, жыйынтыгында муниципалдык жерди ижарага берүү тууралуу келишим бир тараптуу негизде бузулган. Биздин угушубузга караганда мына наркы жагынан 3,5 сотик, бул жагдан 3,5 сотик бул компания сатып алган экен. Орто мэрияныкы экен. Мына 1 жыл мурун мэриядан адам келип, Жейишбек Токторбаевич өзү да келген.
келип бул ортодогу мени жокко чыгарып кеткен. Ошого карабай булар ушул нерселерин илип, мына плакаттарын илип, ишти баштайбыз деп турушат. Өзүнүн жерге курат, бирок ортодагы неме болуп атпайбы? Жок, ошолордун жериге карап калып атпайбы? Бул жер нааразычылыгыбызды билдирип ушундай кылганыбызда мэр жокко чыгарып берген. Бул жакка курулбайт. Элдер нааразы деп. Ошого карабастан бул документти Бишкектен жасап, келип кайтадан ушул мына ушуреки объектини илип, уже мону курчап койгон. Минеге уже быйыл башталат, канчанчы жылы бүтүрөт, полный бардыгын уже эсептеп койгон. Бирок бул жер өзүңүздөр көрүп тургандай ортосунда кичинекей алакандай болгон жерге эле тыгылып эле кирип салып коюп атышат. Ошого биз жеке эле мен эле каршы чыгып аткан жокмун. Ушу эки домду 1000 адамдын атынан чыгып сүйлөп атам. Учурда компания эки үйдүн ортосундагы жерди тосмолор менен курчап алган. Ал жерге 9 кабаттан турган 2 блок үй куруу пландалган. Ал негизде тургундар курулуш иштерин токтотуу талабын коюшууда. Ал эми аты аталып жаткан Алишер Жолдошов курулуш мыйзамдуу болгондугу үчүн уруксаат берилгенин негиз келтирди. Кандай жер, кандай документ, эмне бар, бар, жерде кандай документтер бар, кандай көзөмчү бар, эмнеси бар. Ошол мамлекет мага уруксаат берип атат, туурабы? Курулушка Ош шаардык архитектура башкармалыгы тарабынан биринчи этаптагы документтер да берилген. Бирок бул курулуш баштоого укук берүүчү акыркы чечим эмес экенин билдиришти. Бизге тиешелүү архитектуралык уруксат иш кагыздарын алуу боюнча кайрылган. Аталган жарандын кайрылуусунун негизинде биздин башкармалык Ош шаарынын ген планы, Ош шаарынын деталдык пландоо долбоорунда аталган аймак көп кабаттуу же болбосо көп патирлүү турак үй куруу аймагына кирет. Жана башка тиешелүү шаар куруу документтерин карап чыгып, биздин башкармалыктан биринчи этаптагы документтери жасалып берилген. Кийинки мен айтып өткөндөй, мамлекеттик экспертизадан жана ошондой эле курулуш көзөмөлдөөчү органдан рестрден өткөнгөнү боюнча маалымат бизде жок. Ал эми Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы ал жайдагы 1453 чарчы метр муниципалдык жерди ижарага берүү келишимин токтотконун билдирди. Учурда сот жүрүп жатыптыр. Ал эми жашоочулар тиешелүү органдарга бул маселени элдин кызыкчылыгын эске алуу менен чечип берүүсүн күтүп жатышат. Алмагүл Эркебайкызы, Залкар Токтосунулу, Ош ТВ. Бишкек-Ош жолуна каттам жанданды. Бишкек-Ош унаа жолунун Чычкан капчык айында түшкөн кар көчкү тазаланып, каттам берилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн 17 февралда саат 12:10 чамасында Чычкан капчык айынын 2 тилкесине кар көчкү түшкөн. Коопсуздук максатында трасса, Сосновка жана Арал өткөрмө постторунан бардык автоунаалар үчүн убактылуу жабылган болчу. Кыргызстанда тилемчиликке каршы чаралар каталдашы мүмкүн. Ички иштер министрлиги коомдук жайлардагы кайырчылыкты азайтуу үчүн айыппул салууну жана мыйзамды кайра-кайра бузган чет элдик жарандарды депортациялоону сунуштоду. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинде биринчи окууда каралды. Ага ылайык депортацияланган чет элдиктер 2 жылга чейин өлкөгө кире албайт. Өлкөдө тилемчиликке каршы мыйзамдарды күчөтүү демилгеси көтөрүлдү. Ички иштер министрлиги коомдук жайлардагы дажатма кайрчылыкты азайтуу үчүн айыппул киргизүүнү сунуштап жатат. Депутаттардын айтымында коңшу өлкөлөрдөн келип кайрчылык кылгандар көбөйүүдө. Мыйзам долбоорунда мындай жарандарды депортациялоо чарасы да каралган. Эгер чет өлкөлүк жаран тилемчилик үчүн мыйзамды кайталап бузса, ал өлкөдөн чыгарылып 2 жылга чейин Кыргызстанга кире албайт. Бул мыйзам долбоору коомдук жайларда тажатма тилемчиликтин деңгээлин төмөндөтүүгө, жолдун жүрүүчү бөлүгүндө тилемчилик кылууну токтотуу аркылуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана калктын аярылуу катмарларын эксплуатоодон коргоого багытталган. Акыркы жылдары Бишкек шаары жана Ош шаарларында тилемчилик фактылары көбөйүп, коомчулуктун негиздүү нааразычылыгын жаратууда. Өзгөчө кооптуу көрүнүш жолдун жүрүүчү бөлүгүндө тилемчилик кылуу бул айдоочуларды алаксытып, авариялык кырдаалды жарышына себеп болууда. Бишкек менен Ош шаарларында кайыр сурагандардын саны көбөйүп, аларды дээрлик ар бир көчөдөн кездештирүүгө болот. Айрымдары турмуштук оор жагдайдан же орунун айынан элдерден жардам суроого аргасыз. Бирок кайырчылыкты туруктуу киреше булагына айланткандар да жок эмес. Мындай көрүнүш коомчулукта ар кандай көз карашты жаратып, айрым жарандар мурдагыдай кайырчыларга көңүл бурбай калышкан. Yordam so'rab o'tiryapti. Ne uchun? Ejamni ko'zini operatsiyasiga. Majbursiz boshqa Majbur bo'lib o'tiryapti. Yordam so'rab. O'g'li qichaq bo'lmaydi. Boshqa qilib, tilamchi qilib o'zimiz boqamiz. Svetga to'laymiz, grantga to'laymiz. Bolalarga tamoq olib boramiz uyga. Erimiz, cholimiz o'lgan. O'tirsak, bersa olamiz, bo'lmasam yo'q. Ketaveraman. Gamashu. Bizda ota-bolalarimiz qilgan ekan, burungilar qilgan ekan. Shulardan bizga qolgan qizim.
Азыркы учурда Ош шаарында 800дөн ашуун тилемчи катталган. Аларга каршы атайын рейдтер өткөрүлгөнү менен аларга карата каттуу мыйзамдык чаралар жок. Эгер мыйзам бузуу болсо түшүндүрмө жана эскертүү менен гана чектелишет. Ага байланыштуу тилемчилер аракетин токтотпой келет. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин буйругу менен атайын иш чаранын негизинде шаардын аймагында тилемчи деген атайын рейдтер өткөрүлүп турат. Анын максаты ушул тилемчилик менен алектенип жан багып келе аткан жарандардын өздүктөрүн аныктоо жана алардын социалдык абалдарын аныктоо болуп саналат. Мындай учурларда биз социалдык жактан коргоо мекемелери менен биргеликте аларды аныктап, эгерде кандайдыр бир жардамга муктаж боло турган болсо, аларды көрсөткөнгө ошо жергиликтүү бийлик органдарына маалыматтарды берип жатабыз. Ошол эле мезгилде бизде өзүңүздөр билесиздер, шаарда өзүнүн тилемчилик жасаганды кесибиндей кабыл алып, эртең менен жумушка чыккандай, анан кечинде үйүнө келгичекти тилемчилик кылып, ушинтип жан баккан адамдар бар. Буга албетте биз каршыбыз, бирок тилекке каршы аларга таасир эте турган кандайдыр бир мыйзамдар, жазана же болбосо белгилүү бир мезгилге чейин камак алып туруу мүмкүнчүлүктөрү жок. Кайсы сурагандардын арасында өлүү тектүү адамдар басымдуулук кылат. Айрымдары автоунаа жүргөн жолдорго чыгып, айдоочулардан жардам суроону адатка айланткан. Мындан тышкары социалдык тармактарда ар кандай боор ооруткан видеолорду жарыялап, акча чогулткандар да болгон. Эмне дешиңе билбесиң олоргочу. Кээ бири чындыгында ошондой немеге мажбур болгон. Кээ бири жөнү баягы кесип кылып алган да. Ал нерсеничи. Мына Өзбекстандан чыгып алып ушундай неме карапка көтөрүп турсаң акча берет экен деп ал көнмүш адат кылып алгандар бар. Эми кээ бири жакшы иштей турган эле балдар, ал күчү бар балдар бар. Ошо тилемчилик кылат да. Как инвалидке окшоп өзүн көрсөтүп атайлапчы. Ал жолго чыгып алып тилегендер сиздерге тоскоолдук жаратабы? Тоскоолдук жаратат да. Сөз. Эми жолго чыкпаса, анандай эл баскан көбүрөөк эл жүргөн жерде болса болот эми. Анан жолго чыгып алган болбойт го. Тоскоолдук жаратат. И пробки тоже иногда случаются из-за них. И постоянно, вот когда едешь, они уже не просят, они с бумажками выходят, с плакатами, с какими-то, с табличками подходят. Это же неправильно. Жок, албетте мишайт бербейт негизинен. Мисалы кээ бирки адамдар садака бере албай калат да, убактысы болбой калат жумуштанчы. Ошол себептен садака бере ал жөн турбагандыр деп эсептейм мен негизичи. Бул мыйзам долбоору тилемчиликти азайтууга, анын коомдук тартипке тийгизген терс таасирин жоюуга багытталган. Бегим Аймактазарова, Маруш Шакиров, Ош ТВ. Бизнес хаус KG Osh City IT шаарчасында курулуш иштери кызуу жүрүп, сапаттуу курулуш материалдары менен камсыздоо иштери уланууда. Анда компанияга келген ар бир материалдар атайын лабораториянын жардамында анализделип колдонулат. Бул өз кезегинде турак жайдын сапаттуу курулушуна өбөлгө түзүп, 9 балдык жер титирөөгө дагы туруштук бере алат. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Бизнес хаус KG Osh City IT шаарчасында азыркы тапта курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бул жерде ар бир бүткөн үйлөрдүн жана ошондой эле курулуштардын сапаты мамлекеттик кызматкерлер жана ошондой эле компаниянын атайын тиешелүү адистери тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынат. Мындан сырткары курулушка пайдаланылган материалдардын баардыгы атайын лабораториядан өткөрүлүп, сертификат менен гана келет. Мындан сырткары бул жердеги жумушчуларды толугу менен техникалык коопсуздук жагы менен камсыздоо иштери дагы жүргүзүлүп жатат. Долбоор толук аяктагандан кийин бул аймактагы турак үйлөр жана коммерциялык объектилер 9 балдык жер титирөөгө туруштук бере ала тургандай болуп курулат. Учурда 28 бөлүктөн турган 76 блоктук курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Жалпы 1000ге жакын жумушчу эмгектенип, компания курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруп, жүргүзүлүп жаткан иштер мамлекеттик жана көз карандысыз лабораториялар тарабынан байма-бай текшерилип турат. Жок, курулуш материалдары именно өзүбүздөн цементтер мисалы өзүбүздөн алабыз. Анткени булардын бардыгын лабораториядан текшертебиз. Текшерткенден кийин алар добро беришет. Добро бергенден кийин гана колдоно алабыз. Арматураны дагы ошондой эле испытанияга жөнөтөбүз немелерин. Не деп коет? Короче, пробага жөнөткөн өзүнүн немелери бар, деталдары. Ошолорду жөнөтөбүз, алар текшерип беришет. Ошо менен келип атат. Арматураны мисалы биз улаганын ванный сварка менен эмес, муфтовый связь менен алып кетип атабыз. Буну дагы испытаниядан өткөрүп, жакшы рекомендация болду.
ушуну колдонуп атабыз. IT шаарчасын курууда ири көлөмдө цемент жана бетон керектелүүдө. Курулушту өз мүнөтүндө аяктоо жана керектөөнү үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында 5 тана чаккан бетон завод курулган. Алардын ар бири күнүнө 3000 метр кубка чейин бетон өндүрүүгө жөндөмдүү. Бул өз кезегинде убакыт үнөмдөп, жумушчулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүүдө. Компанияга жеткирилген ар бир курулуш материалдарынын сертификаттары кылдат каралып, атайын адистер тарабынан текшерүүдөн өткөрүлөт. Түрк компаниясынын өздөрүнүн итерлери бар. Анын үстүнөн биздин итерлер бар. 60га жакын инженер-технический работниктер бардыгы ушу только көзөмөлдөө көпчүлүгү. Мисалы биздин Кыргызстандан келген мастер прорабтар булар дагы көзөмөл менен гана не болуп калышат. Көзөмөл өтө эле жакшы. Газды текшерип турат. Өзүбүздүн инженерлер бар, не боюнча, сапат боюнча 2 инженерибиз бар. Алар текшерип турат. Мисалы кокусунан суюгураак коюлуп калса бетон, сразу токтотуп туруп кайра аркасына айдайбыз. Азыркы кыш учурунда неме болуп атпайбы, суук болуп. Суук болгон күндөрү обязательно кээ бирлерде мисалы биз обогрев деп коебуз, бетондорду жылытабыз да, ошону коебуз, температура жылуу болуп деле кала берет. Бирок убара болсо дагы ошону кокусунан суук болуп калып, баягы бетон үшүккө алынып калбасын деп, ошондой ашыкча жумуштарды да жасайбыз. Этият болушубуз керек. Курулуштагы ар бир бөлүк атайын оор техникалар жана керектүү шаймандар менен камсыздалган. Аткарылып жаткан иштерди жалпы 60га жакын инженердик топ көзөмөлгө алып турат. Алар атайын сыноодон өткөрүп, уруксат бергенден кийин гана курулуштун кийинки этабын баштоого жол берилет. Эгер сапатында кандайдыр бир шек жаралса, ал бөлүк кайрадан оңдолуп чыгууга тапшырылат. Биз турган жер 29-лот. Могу флагты койдук, акыркы этажга чыктык. Негизинен иштеп атабыз, азыр бул акыркы этаж. Калган тети блоктор эми башталган блоктор. Материалдар убагында келет. Контроль күчтүү. Лабораториялардан бетон иштерге жер иши болобу бүт лабораториядан алып турабыз. Белгилей кетсек, курулуштун алкагында 10 миңден ашуун батир жана ири турак жай объектилерин куруу мерчемделүүдө. Үйлөрдүн алгачкылары ушул жылдын күз айларында ээлерине тапшырылат. Ошондой эле мектеп жана мечиттин курулушу да жыйынтыкталып, пайдаланууга берилет. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Ош шаарынын аймагында эттин баасына киргизилген мамлекеттик көзөмөлдүн алкагында рейдтик иш-чаралар улантылып жатат. Анда бааны 680 сомдон кымбат сатпаш керектиги айтылып, сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Иш-чаранын негизги максаты эттин баасынын негизсиз өсүшүнө жол бербөө болуп саналат. Белгиленген чектен жогору баада саткан соода түйүндөрүнө административдик протоколдор түзүлүп, айыппулдар салынат. Анда жеке жактарга 3000 сом, ал эми юридикалык жактарга 15000 сомго чейин айыппул каралган. Бүгүнкү күндө уй этинин баасы 680 сом, сулп эттин баасы 900 сом болсо, кой этинин баасы 700 сомдон сатылууда. Шаар бийлиги калкты арзан азык-түлүк менен камсыздоо максатында бир катар социалдык соода түйүндөрүн иштетип келет. Бул түйүндөр жеке ишкерлерге эң төмөнкү наркта ижарага берилген. Учурда шаар боюнча 100гө жакын эс сатуучу дүкөн бар. Бүгүнкү күндө биздин аймакта эт саткан жайларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Бир нече ишканалардан комиссия турукталып, 680 сомдон ашырбоо боюнча эттин баасын 680 сомдон ашырбоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда кесиптешим дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кенен тааныштырат. Саламатта калыңыздар.